койсом мана айтып калады. Саламатсыз Бекжан, келиңиз. Жарсызбы? Колхоз деген окуш. Кичине алып. Баягы кичине көргөм да. Чоң эле жигит турбайсыңбы? Кыргыз эстрадасындагы жашырчы Бекжан Темирхан жол кырсыгына кагылып мезгилсиз дүйнөдөн өттү. Маалыматка караганда кырсык 10 ноябрь күнү болжол менен саат кечки 10:00 чамаларында Чолок-Боо унаа жолунун 9 чакырымында катталган. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен күн батыштан күн чыгышты көзөй бара жаткан. Унаада ырчыдан башка дагы 1997-жылы туулган жаран болгон. Алдын ала маалымат боюнча катуу ылдамдыкта бара жатып, унааны башкара албай жолдун оң жагындагы тосмону сүзүп, андан соң жолдон чыгып оодарылып кеткен. Жол кырсыктын кесепетинен жүргүнчү катары бара жаткан ырчы каза болуп, ал эми айдоочу Кемин районундагы аймактык ооруканага жаткырылган. Бекжан Темирхан Жалал Абад облусунун Акчар айылында туулган. Ал 27 жашта болчу. Жаңы чыгып келе жаткан ырчы көпчүлүккө эзилип бүттүм, кантем, карындаш аттуу ырлары менен белгилүү болгон. Социалдык тармактарда жакындары анын жакында эле үйлөнгөнүн дагы жазышууда. Жаш болсо дагы көптөгөн көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчы Бекжан Темирханды ырчы кыз Сайкал Кабылова мындайча эскерди. Аз жашаса дагы саз жашаган ырчынын жакын досторунун бири Калыс Жакыпов 4 сапыр арнап ыр-саптар менен коштошуп, видео менен бөлүштү. Кош болгон досум, жарк эткен жылдыз, жашыңда жайнап, жалп өткөн жылдыз, жаркылдап турган элесиң сенин эсинде калат, элинде кыргыз. Бекжан аке, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп калдыңыз, анан концерт качан бересиң? Ушинтип жүрө бересизби? Концерт буюрса, өзүм ырларым бар. Күтпөйм, ошол ырларым чыксын. Концертте мен эптеме кылып, толтурурсун, жакырып өткүзүм келбейт. Өзүмчө башкача өткүзүм келет. Кандай мындай? Өзүм эле ызды. Сен өчкөн башкача. Себептен элде кошо урдап, жандуу эл менен мындай ошондой эл колдоп мындайчы. Мен айтмакчы, ким колчап атам, колчап берет деген эмес. Өздөрү билбей калгандай болупту, мындай болуп калды ушундай. Мен ойлойм, от души бир концертке барам, от души отурам деген байкелер бар да. Ошондой элдин баары ошондой болсо, мисалычы. Ошондой отуруп берип мындай, көңүлдүү отуруп баягы. Энергияна сыгылбай. Мисалы, эс алам деп концертке эс алам деп келет да. Эс алып кетсем, мындай концерт деген мына ушундай болот. Дейтиландай кылып койгум келет да негизи. Ошону күтүп отурам. Качан ошо убагым келет. Себептен эч качан шашпаш керек. Мен ошо мен чукушка келгенде эле ошо ойлогондум мен чыкса келелен урланасыз болду. Эскерте кетсек, дал ушул күнү Төкмө акын Майра Керим кызынын кичүү уулу Акчолтой Канат уулу жол кырсыгынан көз жумган. Соло ТВ YouTube каналынын эмгекчи жамааты ырчынын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт.